Бул жер Бахрам Ашуровдун бычак жасоочу устаканасы. Ал күнүнө бычак жасап өз тирилигин жүргүзүп келет. Бүгүнкү сюжетибизде дал ушул ата кесибин өнөр туткан Бахрам Ашуров жөнүндө кеп кылабыз. Бул устаканадагы жүрүп жаткан иш процессин көрүп, өткөн кылымдардагы чыныгы устачылыктын картинасын элестетесиң. Усталар кадимки темирди отко кактап жумшартып, балканын жардамында ургулап, кынына чыгарып, мизин курчутуп, кайрылбас, кайраттуу бычактарды жасашат. Бычакты башлаганда биринчи металл таллаштан башлайбыз да. Бычак жасоодо биринчи кезекте сапаттуу металл тандап алабыз. Андан соң темирди кызытып, формага келтиребиз. Бычактарды атайын даярдалган катуу темир кесиндисинен да жасаса болот. Бирок ал көпкө чыдабайт. Биз накта бычак жасаган усталарбыз. Эми бул өткөн кылымдардагыдай кол мээнети да. Бул лист темирди алып туруп кылмайбыз. Манандака кылып уруп темирди пиштип, энекин темир бычак кылынат. Бычак жасоо Бахрам мырзага атасынан калган таберик өнөр болуп эсептелинет. Ал эсин тааныгандан баштап атасына жардам берип жүрүп, бычак жасоону үйрөнгөн. Бирок төшүгү күч болгон устачылыкка кызыкпай бир топ баш тарткан күндөрү да болгон. Кийин убакыттын өтүшү менен улам жаңы буюм жасап отуруп, кайра кызыгуусу жаралып, бүгүнкү күндө бычактын 15-20 түрүн жасай алат. Эми бул өнөрдү таштабайм дейт каарманыбыз. Бул атамыздын хунарлыгы үчүн таштагыбыз келет. Болмосо башында жашлыгыбызда bunga кызыкмаганбыз. Бул өнөр менен алектенбей кое албаймын. Атамдын мага калтырган белеги болгон үчүн аны аткарбай койгонго болбойт. Эми азыр кардарларыбыз өтө көп. Алар бизге чет өлкөдө болгонуна карабай буйртма менен кайрылышат. Суроо талап болуп турса чарчабай иштей берет экенсиң. Адамдар ашелерден туруп мал кылып берди, бизге заказ берет. Мыкты буюмду жасоо үчүн мээнет, анан берилүү талап кылынат. Анткени ар бир эмгекте устанын кол тамгасы калат. Ошол себептүү да анын сапатына өзгөчө маани беребиз дейт Бахрам Ашуров. Бычакты канчалык ушинтип урулаган сайын анын болоту бышаттагы сапаты жогорулайт. Анан дагы усталардын айтымында бул бычактар жок дегенде 20-30 жыл бою кызмат кылып берет. Бир бычакты жасоого 3-4 күн убакыт кетет. Бирок канча көп убакытта жасалса, ошончолук бышык болуп, бир топ сапат ашат. Сапатына карап жасаган буюмдарынын баасы кымбаттайт. Ошондуктан ашкана шайманын сатып алууда колдо жасалган бычактарды алуу сунуш кылынат. Бычактарда качество бар. Биз жасаган буюмдардын сапаты жогорку. Бир эле колдо жасалган бычакты сатып алуу менен мүлк алгандай болосуз. Анткени жакшы бычакты атадан балага мурас кылып берүүгө да болот. Ал эми Кытайдын бычактарын 2-3 чарктаганыңызда эле мизинен кайтып иштетүүгө жарабай калат. Жасаган бычактарын кооздоо үчүн алар сабына түрдүү жаныбарлардын мүйүздөрүн колдонушат. Анткени мындай бычактарга чет жактардан суроо талап көп болот. Ананда ар бир устанын өзүнүн буюмдарына коюлган белгиси болот. Ушул сыяктуу эгер сиз Ош деген жазуусу менен 7 жылдыздуу белгиси бар бычак колдонгон болсоңуз, анда бул Бахрам Ашуровдун жараткан эмгеги экенин билип коюңуз. Насыл болот мына. Устанын өзүнүн тамгасы болот, ар бир устанын. Биздин тамгаларыбыз ушул. Толкунай Жунус кызы, Мирлан Ормонов, Ар Отан көрсөтүүсү.